Менин артымдагы бул түндүк түштүк альтернативдүү жолу. Ал эми ушул кан жолдун боюнан 3 чакырым алыстыкта цивилизациядан обочолонгон Кырчын деген кыштак бар. Алдыдагы мүнөттөрдө ошол айылда жашаган топуктуу тоолуктардын жашоосун баяндап беребиз. Артынан бери шыкал, кечинде да ушундай. Шыкалат аябай балдары. Ошо айылда мектеп болсо мындай жакшы болмок да. Бир комната үйүңүздү бошотуп эле ушуга бир 4 жылдык мектеп ачып койбойсузбу деп айткан ойлор болгон. Ага чейин да буюрса өнүгөт болушубуз керек да. Бул жер негизи эле жүрөккө жакын, ошол жерде чоңойгон. Көнүп калганбыз эми өзүбүздүн айылыбызга. Башка жака айылга деле жашай албайбыз. Келемен тарайын чачын. Таалайкүлдүн 8 жаштагы кызы Зарина 2-класста окуйт. Ал коңшу айылдагы мектептеги сабакка саат 8ге жетишип барышы керек. Кече сабактарыңарды окудуңар да, муну окутуп карап койдуңарбы? Бир сыйра окуу болду, Чай ичкеле да, сен азыр түшкүгө даярдан. Түштө эленекең сабакка кетесиң. Зарина жамгырбы, карбы, ысык, суукпу билим алуу үчүн узак жолду күндө басат. Заринанын коопсуздугунан чочулган апасы аны жалгыз кетирбеш үчүн 4-класста окуган улуу кызы Каринаны жеткирип коюшун тапшырды. Жетишкен кыздар мектепти көздөй жөнөдү. Алар тыпылдаган майда кадамдары менен 3 чакырымды басып өтөт. Түштөн кийин чоңоюп калган кыздарга бул биздин 3 километр жол аябай эле коопту жаратат да, коопчулукту. Анткени деген бул жерден ар кандай кишилер да өтөт, эс алып да келишет, бул жаз келатат уже. Кышында келатканда биздин колдорубуз тоңуп эчтекени сезбей калчу. Азыр жаз болуп мындай билинбей атат да. Папамдар айтканда, эме карышкырда күчүп атат депчи. Анан буну жеткизип аткандачы, эртемени жеткизип атканда мындай коруктук да, карышкырданчы. Анан кайра келатканда өзүбүз келебиз, ошондо да коруктук. Анткени карышкыр күч болуп атат деп, тоолордон эме ылдый түшпөсүн деп көбүнчө коруктук да. Кырчындык окуучуларды былтыркы онлайн окуу да өзгөчө түйшүккө салган. Анткени алар жашаган айылга интернет байланыш али күнчө жете элек. Анан декабрларда биз деген онлайн окуп калып, биз эме интернет жок болуп, тетиги тоолордон деген ошого чыгып, эме эжейлер менен онлайн сабак окучубуз да. Кайра чыгып, үй тапшырманы аткарып, кайра эжейге тияка тоого чыгып, кайра көргөзчүбүз да. Ошо айылда мектеп болсо мындай жакшы болмок да. Мындай чоң эле ичинде кенен мектеп болсо деген да. Кыздар окуган мектеп Арал айылында. Кырчындан Аралга чейин 3 чакырым. 30 бала кышкы аязга, жазгы күзгү жамгырга карабай мектепке барат. Айрым балдарды ата-энелери жалдап берген менчик машина ташыйт. Карина менен Заринага окшоп мектепке жөнөгөн жеткинчектер да бар. Акыл батышкыл эми, бапкенин ары ыргыт. Эртең мына толтура көрдүңүз го, артынан бери шыкал, кечинде да ушундай. Шыкалат аябай балдары. Эптеп тыгылышып келет, кетет. Аябай балдарга кыйын болду. Эчтеке тиги жерден вообще жардам жок да. Өкмөт. Карап калган. Мектепке каттаган машинага батпай калган кыздар жөө жалаңдап барып келгенден түйшүгүн тартып билим алууда. Биякта негизи эме мектеп кафе дегендер жок да, жаңы кафе ачылып атат да. Ошого деген дагы бир магазин ачып, биз тиги магазинге барганча жаман чарчап калабыз да. Анан аякта да кафе жок, чайга барып калышыбыз керек.
Арал айылындагы бир кабаттуу чакан мектепте 73 окуучу бар. Анын 30-у Кырчындан келет. Мектептин имараты өткөн кылымдын 60-жылдары курулган. Бул жерде окуучуларга жетиштүү шарт түзүлбөсө да, тоо коюнундагы билим уясы жеткинчектерге дем берип, келечекке талпынткан жер. Кырчын айылы Бишкектен 400дөй, ал эми район борбору Чаектен 20 чакырым алыс. 100гө чукул киши жашаган айылда буга чейин мектеп, бала бакча, оорукана дегеле болгон эмес. Жалгыз көчөсү бар Кыштакта соңку жылдары бир дагы коомдук жай курулду элек. 30 жаштагы Жумарт ушул айылда туулуп өсүп, башка тең туштарында эле коңшу айылдагы мектепке барып келип окуган. Кийин мектепти бүткөн соң Кыргызстандагы эл аралык университетине тапшырып, экономист кесибине ээ болгон. Үйлөнүп Бишкектен үй жайлуу болуп калган кезде шаардагы жылуу жумшак ишин таштап, айылга көчүп келген. Азыр ал ата-энесинин очогун өчүрбөй, өзүнчө чарба түптөп, оокат кылууда. Былтыр аны жерлештери айыл башчылыкка тандашкан. Биз айылга 2020-жылы июль айларында келди окшойт. Ошол маалда как раз пандемия болуп, элдин баары кыйналып турган. Мен бияктан дос балдарым бар, булар менен байланышып турчумун дайыма. Буларда сунуш киргизип калды, айылда медсестра жок. Сен келинчегиң медсестра. Кача эле могу пандемия маалына келип биртке болсо да кызмат кылбайсыңарбы деп. Ошондо келип калдым. Ошо менен эле биякка келип отуруп калдым. Байкемдин үйүндө турчубуз жакта. Биякка айылга келгенден кийин кичине болсо да бир чарба курап, оокат кылып көрөйүн деп эле. Чарба курап, ошо менен ошо чарбаны карап эле калып, бош чыга албай калдык. Болбосо шаарда иштечүбүз негизи. Келинчегим медсестра болчу, немеде кардиохирургияда. Мен болсо иштечимин, банкта болчумун. Жаңы эле тууган 2 жума болду, угузу тарап калды, саабатабыз. Апрелге чейин сайбыз, апрелде. Июнга чейин сайбыз. Июнда жайлоого чыгып кетишет. Дагы туй турган ойлор бар. Аларды сүтүн Чаектеги масла заводко өткөзөбүз. Азырынча 2 уй сабатам. 2020-жылы коронавирус пандемиясы күч алып турганда Бишкектеги ишин таштап айылдыктардын өмүрүн сактоого өбөлгө болгон Алина кыйын кырдаалда баштан өткөргөн күндөрдү азырда эстеп калат. Эми баягы карантинде мен кылдым, мен деп эле түш кага бергенде эле болбойт. Бул айыл жаштары, анан Үсеналиев Жодат деген байкенин дагы салымы өтө зор. Аябай кыйын болгон, оор болгон арал, Кырчын аралда 2 айылда тең эле оор болгондон, анан ошол маалда Кудайга шүгүр ошол кырдаалдан чыгарып алдым да, сыймыктанам ошол. Азыр мен декреттем. Декретте шаарда иштеген жеримде, анан аз пока что балам жаңы эле 1-ге чыкты, анан кийин азыр мынча үйдө эле. Жубайлардын 3 баласы бар. Айылда жаңы тирдик баштаган Алина азыр айылдын түйшүгүнө көнүп, күйөөсүнүн колдоочусу да, кеңешчиси дагы. Айыл десе эле ойлошот, баягы айылдын жашоосу оор, түйшүктөн качышат да. Эми бул жактан деле кадимкидей эле шаардагыдай жашоону куруп алса болот. Эч эмеси деле жок да, оорчулугу деле жок. Кадимкидей эле шаардагы жашоону автомат коюп, үйгө сууну киргизип, айрыстон коюп, азыр заман жетишкен да, бар жоктун баарын кылып алса болот да. Жаш жубайлардын келечекке койгон максаттары чоң.
Алар тоо борундагы чакан айылдын өнүгүшү үчүн болгон күчүн жумшайбыз деген дем менен белсене киришкен. Эртең менен эртеле башталат айылдын турмушу. Азыр анын үстүнө сакмал болуп, элдин баары тең эле төлдү күткөн кишилер төл менен алек. Оюн күлкүлөр токтогон. Жашообуз ушундай, ушу менен эле өтүп атат биздин күндөр. Кечинде буларды кайра малга беребиз. Жоомарт менен Алинанын үйүнөн бир аз алыс айылдын дагы бир тургуну Алтынбек Алдаяров жашайт. Анын мектеп жашындагы 3 баласы бар. Келинчеги менен ыркы келишпей 3 жыл мурда 2 ажырым жолго түшкөн. Андан бери ал балдарына жалгыз тарбия берип келет. Эскини карап койчу деди, да эскини тутуп али. Алтынбек Алдаяровго окшоп балдарынын кем карчысын толукташ үчүн кырчындыктар райондун борбору Чайык айылына барышат. Айрым учурда Чайыкте жүргөн тааныштарына телефон чалып, керектүүсүн ала келүүнү суранышат. Ал эми телефондон интернет байланышка чыгуу үчүн айылдын үстүндөгү тоонун кырына чыгыш керек. Тиги балдарга тетрат метрат ала келсеңби деп айтайын дегем. Атайын ушу кырга чыккам да. Макул байке, макул. Майли. Тааны келгенде жолугабыз. Давай. Интернетке туташуу үчүн кырга чыкканыбызда ал жерден эски айылдын орду көрүндү. Кырчындыктар өткөн кылымдын 60-жылдары Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалими көркөм фильминин башкы сюжеттери ушул жерде тартылгандыгын айтышат. Андагы эпизоддук кадрларга алардын ата-энелери да катышкан. Могу жерде торпо көнгөн шүбүстүн атабыз болот да. Ну, спрашивайте. Кана, астыда. О, карагыз. Топчанчы. Амал Топчан. Бул деген ушу айылдагы Бексултан деген да атабыз да булар. Ушу айылдагы эле балдар. Булардын деле ушу айтып жүрчү, тиги бул депчи. Анан кийин таанып аткан өтпөйбүз да азыр. Мол сарайда. Не, ушул сарайда. Азыр могу Амал болсо беркиңиз да. Эме тиги дөңдө экен, бул нерсе. Мектепте деген дөңдө да. Могу дөңдө. Эч нерсе салган эмес да. Азыр ушу түү нолусу эле калды. Могулар деле эпизоддогулар ушул көбүнчө ушул айылда калат. Көбүнчө ушул айылда калат. Заболел. Совсем заболел. А меня тоже не хотел пускать. Не верил, что ты меня на себе переносишь. Ошентип бир кездеги кыргыз кереметинин бири жаралган. Ал аркылуу дүйнөгө таанылган айыл бүгүн дүйнөлүк маалымат желесине кошулбай, ааламдашуу доорунда обочодо калды. Ну, учитель, а где ты жить собираешься? В конюшне. Не дело ты задумал. Все равно ничего у тебя не выйдет. Это еще посмотрим. Никто тебе здесь не поможет. Школа им ни к чему. Мурун ошо биринчи мугалимде дүйшөндө мектеп болгон. Азыр биздин мектебибиз да жок. Фабыбыз жок. Балдарыбыз ушу 3 километр айылда тиги Арал деген айылга барып окуп келет. Өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн акча төлөп машина жүргүздүк. Быйыл Кудай буйрса, ошол балдарыбыз ошо айылда бир байкебиз тартып атат. Аралга чейин алып барып. Ошо бизден өзгөрүү деген жок айылыбызда. Эми ата-бабабыз ушундай болсо, ата-бабабыздын жаткан жери бүт мүрзөбүз ушул жакта көнүп калганбыз эми өзүбүздүн айылыбызга. Башка жака айылга деле жашай албайбыз биз. Ошол ушунун баарын кол менен чабабыз чөптөрдү. Айылга тартып алып жыйып, мал сал менен жашайбыз. Суубуз тартыбыз, айдоо жерибиз жок. Биринчи мугалим демекчи. 35 жылдан бери күнүгө 7 чакырым басып, Арал айылындагы мектепке барып келип иштеген эжеги бар.
Ал кырчынга келин болуп келгенден бери талбай балдарга билим берип келет. Жылдыз эжейде табигый катал шарт менен турмуш бышырып өткөн. Ал сүйүктүү кесиби үчүн бардык кыйынчылыктарга кайыл. Өзү дагы 5 баланы тарбиялап өстүргөн. Мына жумуштан келдим. Ушинтип 35 жылдан бери ушинтип эмгектенип келем. Жайдыргычтыр, жайды ысыгын карабай, кыштын суугун карабай иштеп атам. Кыштын суу аябай суук. Жаз келатат, сүйүнүп атабыз жаз келатканына. Биринчи класска баягы балдарды каттаганда үй кыдырабыз да. Ошондо эже мен да окуйм, мен 6 жаштамын, окуй берсем болобу деп майда балдар көп айтышат да, эже сизден окуйлуучу деп. Анан чындыгында ошо балдар чыйрак, жакшы балдар болуп чыгышат да. Аябай турмуштун ысык суугуна чыдаган мыкты балдардан болуп чыгышат. Биз баягы айыл чогулуп калганда айтып тамашалап калышат, эже бир комната үйүңүздү бошотуп эле ушуга бир 4 жылдык мектеп ачып койбойсузбу деп айткан ойлор болгон. Тамашачын иретиндечи. Анан мен деле ошентип ойлонуп жүрчүмүн, эми ошончо кандай болот, эмне болот деп. Анан да мен ойлочумун, мен жалгыз мени эч ким колдобойт деле болуш керек деп. Анан баягы бир мугалим, Кең суудан мугалим фильм эметпеди, тартылбады. Ошондо ойлогом, мен деле ошондо ушундай эле ойду ойлоп туруп, может мен деле колдомок болуш керек деп. Анан эми кеч болуп калды го деп. Пенсияга чыкканымда 2 жыл болду. Кырчында азыр 30 түтүн бар. Айылдын жаштары кыштакка башталгыч мектеп ачсак деген кыялды ишке ашыруунун аракетинде. Биз азыркы учурда ушул айылдын жаштары айылга келип атат. Ошолор көбөйсөк, айыл статусун алсак көп мүмкүнчүлүктөр болот экен. Бияка ФАП салганга, өзүнчө бала бакча салганга мүмкүнчүлүктөр болот экен. Азыркы тапта бала бакча дагы жок, ФАП да жок, 3 километр алыстыкка барып келебиз. Мектебибиз да ошол жакта. Негизги айылдын маселелеринин бири интернетибиз да жок. Айыл статусуна чейинки эле маселелерибиз көп. Биздин жол маселебиз. Жолубузду көргөн кишинин ыйлагысы келет. Интернетке байланышы тууралуу Кыргыз Телекомго кайрылганбыз, акимчиликке кайрылганбыз, акимчиликке коллективный арыз жазып кайрылганбыз. Жумгал өнүктүрүү фонду деген уюм бар экен, аяка да кайрылганбыз. Коллективный арыз, жааматтык арыз жазып алып, акимчиликке Кыргыз Телекомго тапшыргама берди. Алар бирок келип туруп бизге смета берди. 411 000, почти бир 412 000 сомго смета түзүп беришкен да. Анан алар болсо силер деген мындай актабайт экенсиңер, силерде абонент аз экен деген жөнү келтирип бизге интернет чогулусын тартып берүүдөн баш тартып коюшкан. Кырчындыктар уул кыздары мектепти аяктары менен колдон келгендин баарын жасап, жогорку окуу жайларга окутканга аракет кылышат. Анткени алар билимдүү болсо, алыскы Жумгалдын тоо койнундагы туулуп өскөн айылын алга сүрөп өнүктүрсө деп тилешет. Мирлан Кадыров, Давран Игамбердиев, Азаттык.